Батырбек уулу Таластын капитаны жана Адлет Усупов бул караколдун капитанын кийин келди. Эми албетте эки тарапка тең упай абадай керек. Ошентип ышкырык жаңырып беттешти баштадык. Кийинчерээк эфирге кошулгандар болсо дагы жана борбордук бөлүккө чейин жетти. Өзү тепти. Жана сейф. Ошол жерде Ислам Дүйшөбаев капас берем деген азыр улам Аскат тепти. Коргоочулар болчу албетте. Топты өткөрүп алды. Ой, кандай сонун өттү. Аскат Мыктыбеков жана пас ушул жерден сейф. Ислам болчу, бирок алар экөө болгон. Азыр сонун пас, жекеме-жеке. Бирок тебилген топ таамай эмес болду. Таласта да азыр караколдо да эч кандай артыкчылык жок дегенче мына артыкчылык пайда болду азыр. Татаал буштан кирип барып туруп Ислам Дүйшөбаев аны кайтарып кете алган жок. Жана бул голдун ээси Дастан Алымжанов. Дастан Алымжанов бүгүнкү топ чыккан жок. Жана жекеме-жеке. Ой, карасаңыздар, бул жерде гол эмес. Чийиндин үстүнөн чык. Ал болсо Кутман Конушбеков менен ойногон болчу. Мына Улукбек жана гол. Жок, бул жерде ошондо Ринат Шаршембиев жумис болчу жакынкы аралыктан шашпай карап туруп өзү каалаган тарапка топту ушул жерде ойногон болчу. Жана дарбада бош, бирок топ барбай. Кайрадан Улан Батырбек уулу баратат. Жана сонун пас, гол! Экинчи ирет Талас алдыга сүрүлүп чыкты. Аскат Мыктыбековго жана Аскат Мыктыбеков албетте мүмкүнчүлүктүү. Жана бир аз жаракат алгандай болгон, ушул колунан жабыркаган окшойт дегенче азыр болсо гол! Майрамбек Сабырбек уулу серпилген топто биринчи болуп калды. Ушунчалык жолдуу болуп чыкты бул жагынан. Жана Талас командасына норматтуу футзал сүйүүчүлөрү Талас жана Каракол командалар бирок пас бергенге жетишпей калды. Ошондо Айдарга азыр болсо сейф. Жакшы кыргыз футзалы үчүн дегенче азыр бул жерде жекеме-жеке сейф, экинчи аракети гол. Сабит Виктор уулу үчүн алып келип берди. Бирлик мына борбордук бөлүктөн, борбордук чейин жактан чуркап барды. Жекеме-жеке биринчи аракетинде Ислам Дүйшөбаев сонун сейфчерден чабуулорун алып баратат. Барын жазгырып өттү. Бирок дарбазага таамай болбой калды. Дүйшөбаев өзүнүн аянтында дагы Дүйшөбаев дегенче дарбаза бош. Жана жок, бош эмес, кем көрсө дарбазачы. Алсын ышкырыгы жок. Топты сактап калышты. Жана гол! Кыска пастар аркылуу ошентип 5-чи голду. Андан кийин дарбазага узатканга мүмкүнчүлүк болду. Темирлан Балтабаев бул голдун ээси. Темирлан ийгиликтүү жүрүштү ишке ашыра алган жок. Жана сокку гол! Алыскы бурчка топ кадалды барып. Эрлан Авазбеков бир караганда ал сокку эмес. Ушул катуу болуп калышы ыктымал дарбазачы. Бирок Ислам бош дарбаза бар. Ой, карасаңыздар, пас ыңгайсыз болуп калды, баары бир гол. Өтө ыңгайсыз пайыз экенине карап баарын жаткырып, дарбазачыны кошо жаткырып туруп, андан кийин пас бергенде ушул пас бир аз ыңгайсыз болуп калган эле. Ага карабастан Руслан Жакупов жүрүшүн улантат. Топту жоготту. Жана дарбазаны көздөй тепсе болот. Гол! 7-чи гол. 8 гол, 7 гол жаралды ошондо. Жана бир гана оюнчу дубль жасады. Бул ошондо дарбазаны көздөй баратат. Гол эмес. Дал ушул жүрүш менен ошентип ышкырык көрдүңүздөр, эң акыркы секундалар экенине карабастан ал жерде Ислам